Акыркы 24 сааттын ичиндеги окуялар көрсөткөндөй, жакынкы чыгыштагы согуштук аракеттердин активдүү фазасы басаңдаганы менен стратегиялык тирешүү жаңы масштабтуу деңгээлге чыкты. Ассаламу алейкум кадырлуу көрөрмандар, каналга катталып баяныбызды бөлүшө кетиңиздер. Бүгүн таң эрте Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп Конгресске расмий кат жолдоп, Иран менен болгон түз аскердик конфликттин аяктагандыгын жарыялады. Бул билдирүү 1973 жылкы аскердик ыйгарым укуктар жөнүндөгү резолюциянын алкагындагы 60 күндүк лимиттин бүтүшү менен байланыштуу болду. Трамптын билдирүүсүнө таянсак, 2026 жылдын 7 апрелинен бери эки өлкөнүн ортосунда түз ок атышуулар болгон жок. Бирок президент бул тынчтык эмес экендигин, Иранда сүйлөшүүгө жетекчи жок, лидерлик кризистен улам учурда ким менен сүйлөшүү жүргүзүү керектиги түшүнүксүз болуп жатканын белгиледи. Трамп Ирандын учурдагы сунуштарына канааттанбагандыгын жана зарыл болсо бомбалоону кайра баштоо укугун өзүндө калтырарын ачык билдирди. Бул тирешүүнүн эң ири аскердик символу болгон АКШнын Джеральд Р. Форд учак ташуучу кемеси жакынкы чыгыштан чыгып кетүүдө. Деңизде 300 күндөн ашык болуп, муздак согуштан берки эң узак миссиясын аткарган бул кеменин кайтышы жөнөкөй окуя эмес. Март айында кемеде чыккан жана өчүрүүгө 30 сааттан ашык убакыт кеткен өрт Ирандын 17 багыттан берген комплекстүү соккуларынын натыйжасы экендиги эми гана ачык айтыла баштады. Трамп дүйнөдөгү эң чоң кемеге кол салуу болгондугун кыйыр түрдө моюнга алып, бул окуя кемени оңдоо үчүн Грециянын Крит аралындагы базага барууга мажбур кылгандыгын ырастады. Ирандын президенти Мазут Пезешкиян Вашингтондун деңиз блокадасын эл аралык укукка каршы келген кадам катары мүнөздөп, бул блокада Перс булуңундагы туруктуулукту буза тургандыгын жана АКШ өз максатына жетпей турганын эскертти. Ал эми Ирандын жогорку лидери Аятолла Моджтаба Хаменеи АКШны шылдың болуп жеңилүүгө учурады деп мазактап айыптап, Ормуз кысыгында сырткы күчтөрдөн бош болгон жаңы башкаруу түзүмүн түзүү планын жарыялады. Ошондой эле Иран тарап курал жарагындагы жашыруун көзүрлөрүн жана ракеталык запастарын али толук колдоно электигин айтып, сес көрсөтүүнү улантууда. Израиль багытында болсо абалы өтө курч. Катардагы Аль Джазира жана Израилдин 12 каналы билдиргендей, Тель-Авив Иран менен болгон бардык сүйлөшүүлөрдүн ишке ашпагандыгын жарыялоого жакын турат. Эгерде бул билдирүү расмий өңүт алса, АКШ Израилге Ирандын стратегиялык энергетикалык объектилерине сокку урууга уруксат бериши мүмкүн. Бул коркунуч дүйнөлүк мунай рыногунда катастрофалык кесепеттерди кайрадан жаратышы ыктымал. Ливан фронтунда болсо ок атышууну токтотуу келишимине карабастан, Израилдин авиациясы акыркы суткада эле Хезболланын 40тан ашык пунктуна сокку урду. Конфликттин экономикалык чыгымдары эки тарапты тең оор абалга кептөөдө. Ирандын тышкы иштер министри Аббас Аракчинин эсебинде АКШ бул операцияларга 100 миллиард доллар коротту. Бул АКШ расмий айтып актанып келген цифралардан 4 эсеге көп. Мындай ири чыгымдар АКШнын ички саясатына да таасирин тийгизип, Трамп пенсионерлерге $1000 кошумча төлөө боюнча долбоорго шашылыш кол койду. Бул кадам согуштун кесепетинен келип чыккан инфляцияны басуу аракети катары бааланууда. Бул глобалдык тирешүү Борбордук Азияга, анын ичинде Кыргызстанга да таасирин тийгизүүдө. Израилдин президенти Ицхак Герцогтун Кыргызстанды Иранга санкцияларды айланып өтүүгө жардам берүүдө деп негизсиз айыптагандыгы Бишкекте кескин сынга кабыл алды. Кыргыз Республикасынын мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов бул билдирүүнү эл аралык дипломатиянын нормаларына туура келбеген далилсиз жалаа деп атады. Анын айтымында Кыргызстандын 2026 жылы Шанхай кызматташтык уюмуна төрагалык кылуусу кадимки эл аралык практика жана өлкөнүн суверендүү укугу. Жекшенкулов Израилдин бул кадамын кош стандарттуулук катары сыпаттап, өз көзүндөгү дөңгөчтү көрбөй, бирөөнүн көзүндөгү чөптү көрөт деген макал менен жооп берди. Жыйынтыктап айтканда, бүгүнкү күнгө карата Иран, Израиль жана АКШ ортосундагы мамилелер ок атышпоо режиминде турат. Бир тарап согуш аяктагандыгын жарыяласа, экинчи тарап стратегиялык соккуларга даярданууда. Дүйнөлүк державалардын кызыкчылыктарга кагылышкан бул аймакта кийинки 48 сааттын ичинде Пакистан аркылуу бериле турган жаңы тынчтык сунушу чечүүчү ролду ойнойт. Биз окуялардын өнүгүшүнө тыкыр көз салууну улантабыз. Каналга катталып баяныбызды бөлүшө кетиңиздер. Кайрадан көрүшкөнчө.